Эмне үчүн Аль-Кудс мусулмандарга ушунчалык маанилүү? Ал-Акса мечити жайгашкан Аль-Кудус, демек Иерусалим, Ийык шаары Кааба турган Аль-Харам мечити жайгашкан Меккеден жана пайгамбардын мечити жана анын жанында кабыры жайгашкан Мединадан кийинки исламдын 3 ыйык шаарынын бири болуп эсептелет. Алла Таала Куранда Исра сүрөсүндө айткан: Алла өз пендесин бир түнү Масжидил Харамдан Масжидил Аксага сейилдеткен. Бирок дал ушул Аль-Куддус шаары жана Аль-Акса мечити акыретке байланыштуу окуялардын дүйнөлүк борбору болуп эсептелет. Азыркы дүйнөлүк саясат, согуштар жана мусулман дүйнөсүндөгү жана жакынкы жагыштагы Палестина, Сирия, Египет, Ирак, Ливан, Йемен, Ливия жана башкалар туруксуздуктар дагы ушул жерлер менен байланышкан. Дал ушул жерлерде бүткүл дүйнө үчүн да жана ислам үчүн да маанилүү болгон дүйнөлүк тарыхты жана адамзаттын келечегин өзгөрткөн окуялар болуп өтөт. Бирок өтө өкүнүчтүүсү, ислам үммөтү балким Куран жана Сүннөт булактарын Ал-Куддустун ислам тарыхындагы ордун жана ролун жакшылап билбегендигинен ыйык жер Палестина маселесинин олуттуулугуна исламдын 3-чү ыйыгы Аль-Акса мечитинин келечектеги тагдырына салкын көз караш кылып жатышат. Ал эми чындыгында бүгүнкү күндө Аль-Куддусту Аль-Акса мечиттин дүйнөлүк сионизмден жана ошондой эле жалпы адамзатты жалган пайгамбар Даджалдын адилетсиз дүйнө тартибин орнотуудан коргоо маселеси жалпы ислам үммөтү үчүн жалпы исламдык иш болуп олтурат. Эмне үчүн мусулмандар бүгүнкү күндө Аль-Акса мечитине жана Палестина көйгөйүнө маани беришпейт? Мунун себеби биринчи кезекте биз Аль-Акса мечитине терең түшүнүк берген жана аны сүйүүгө, ага берилүүгө үндөгөн Куран аяттарына жана кээ бир хадистерге жеткиликтүү көңүл бурбай жатабыз. Жана бул нерсе азыркы дүйнөдөгү болуп жаткан процесстердин маанызын Куран жана биздин пайгамбарыбыз Мухаммаддын саллаллаху алейхи ва салам көз карашында чагылдарып бере албаган азыркы имамдардын жана ислам аалымдарынын өтө чоң кемчилиги. Аль-Куддус шаарындагы ыйык Аль-Акса мечити мусулмандардын биринчи кыбыласы болгондугун ар бир мусулман билүүгө тийиш. Дал ушул жерде Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам пайгамбарыбыздын жетекчилиги астында бардык пайгамбарлар алейхимсалам намазга чогулушкан. Ошондуктан Аль-Акса бул ар бир мусулмандын өзгөчө оруну. Анткени Алла Куранда түз 5 жолу жана кыйыр түрдө 70 жолу Аль-Акса, Аль-Куддусту жана жалпысынан Палестинаны эскерет. Ошондуктан Аль-Акса мечити мусулмандардын биринчи кабыласы болгондугун жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам асманга көтөрүлүүсү үчүн Исра валь Мирач ал жерге алынып келингендигин ар бир имандуу мусулман адам билүүгө тийиш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам анда Сидратул Мунтаха аттуу ыйык жерди зыярат кылган. Пайгамбарлар менен сүйлөшкөн, ага бейиш жана тозо көрсөтүлгөн жана аны менен Алла Таала сүйлөшкөн. Ыйык Аль-Акса мечити жер бетине курулган Каабадан кийинки Алланын экинчи үйү жана ошондой эле Палестинада ыйык жерде пайгамбарлар коюлган же жашашкан. Алардын кээ бирлери булар Аюб, Ибрахим, Лут, Исхак, Муса, Сулейман, Дауд, Закария, Иса ибн Марьям алейхимсалам. Ошондой эле ыйык Палестина жери пайгамбарыбыздын алейхимсалам көптөгөн сахабалары коюлган жер. Биз бүгүнкү күндө жок кылуу коркунучуна
туш болгон Ал-Кудс мечиттин сөзүбүз жана дубабыз менен болсо да сактоого жана коргоого болгон жоопкерчилигибизди сезишибиз керек. Биз акыйкаттык уламдан улам ачыкка чыгып жаткан учурда кайдыгер карап тура албайбыз. Биз жараткан Алла Тааладан бардык мусулмандардын жүрөктөрүн бириктирүүнү жана Палестинадагы мусулман бир туугандарыбыздын абийирин, ар намысын коргоп жүрүүнү суранабыз.